14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 19 жыйын болду. Менин мына кол алдында иштеген орун басарларым, департамент жетекчилер булар иш кылабычы, силердин актыңарды отчет берип турабы? Мен айтып кетейин, 14 январдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бир иш кылынган жок шаар боюнча. 2024 жылды эске салып кетсем, биз бул учурда уже көптөгөн иштерди баштап эмесин нугуна салып койдук элек да. Бүгүн болсо биз ушу көр кеңештин астында жүрөбүз. Эгер башка фракциялардын өкүлдөрү турса, эмне себептен силер анда өзүңөрдүн өзүнчө фракцияңарды өткөрүп биздин жетекчилер чакырып атасыңар? Мен суроо бергим келип атат да. Эмгек, ынтымак, баарыңар өткөрбөдүңөр, а биз эмнеге анда бардык? Ушинтип чогулуп, баарыбыз отуруп өткөрүп алсак болот беле? Бирөөгө чалсам, мен биякта комиссияда жүрөм, бирөөгө чалсам мен фракцияда жүрөм. Иш кылбайсыңар, качан иш кыласыңар? Иш жок. Мен да бир жолу айтам, 2024 депутаттар жок, биз бюджетти да өзүбүз бекиттик, өзүбүз ишти баштадык, ишти улантып кеттик, канча деген ишти жазадык. Урматтуулар, эгер ушундай ынтымактуу чогулуп, ушундай иш-чара өткөрө алсаңар, анда ошентип эле өткөрбөйсүңөр. Биз биргелейлик. Баарыңарга бирдей отчет берелик. Мен эми бир суроодо сессия менен эмнеси айырмасы бар бүгүнкү күндө? Азыр бизди бир кыйнайсыңар, силерди айтып беребиз. Анан сессия келип дагы айтып беребиз. Аяктан дагы доказывать этебиз. Анан ушинтип күндөрдүн баарын өткөрүп берген менен Бишкек шаар бизди күтүп турбайт да. Мына бүгүн кар жаап атат. 4:30 баштап мэрия ишин баштадык. Кайсы жолдор туз себилип атат, кайсы жер туз себилип турабы? Мен билгилечи, мен эмне иш кылып атабыз, ошону бир түшүнүп алла дедим да. Силер баарыңар чоңсуңар, баарыңар кыйынсыңар. СММчи кылып, мына бүт камералардын баарын бетибизге такап атасыңар, баарыңар кыйынсыңар. Бирок ишти ким кылат? Бир суроо да. Анан мен бүгүн келбейт элем, чын айтайынбы? Эми фракция мына мен башка фракциялар тарынбасын деп мен буга да келбейин дедим да. Жаңы күч мынакей мэрия жеп жутуп ушу жок кылганда бүт мүнктүн баарын дегенден мен келдим, алдыңарга келдим. Бүт компроматыңарды бүгүн чыгаргыла, алдыңарда жооп берейин. Ушу урдасам, жесем, ушуну мага айткыла. Ушул жерде мени кетиргиле колуңардан келсе. Мына мен алдыңарга келдим. Бирок мен бир суранычта. Мен жумуштан албагыла да. Көчөгө ким чыгат азыр? Баарыбыз ушул жерде отурабыз, маңдайыңарда. Эртең шаардыктар жол сыйгалак болуп калды, кар жиналбай калды десе, мен айтам, мына депутаттарга барып сурагыла ошолордон. Мен ал күнү мен иштеген эмесмин, мен ошолордун астында отурдум деп. Айбек Жанжевич, подождите. Я прошу вас, чтобы вы немножко тон сбавили и, наверное, манеру преподнесения информации. Я извиняюсь, здесь депутаты сидят. Все, я извиняюсь. Я извиняюсь. Здесь же не школьники, да? Да, я извиняюсь. А то вы уже перешли на какие-то понебратские отношения. Я не понял, чем вы тут занимаетесь. Я вас пригласил для того, чтобы мы программу социально-экономического развития рассмотрели. Видимо, вы не можете сконтролировать свои эмоции, поэтому если у вас есть какие-то противоправные... Я закончу, пожалуйста. Если у вас есть претензии к депутатам, что кто-то совершил противоправные действия, напишите заявление в органы правоохранительные, которые дадут этому юридическую оценку, уголовную оценку и так далее. А сейчас я прошу вас, давайте мы на этом остановимся. У вас директорский какой-то тон с претензией ко всем к нам. Складывается впечатление, что вы перекладываете ответственность с больной головы на здоровую. Причем тут депутаты и работа мэрии города. Если вам сейчас ваши сотрудники здесь не нужны, нам они не нужны. Я пригласил только вас, мэра. Сотрудников можете отпустить, вы сами со свитой пришли. Внимательно письмо прочитайте, там написано.